Жигиттер, ассаламу алейкум. Мына бул жерге келип менде бир жанды кайнаткан кыжырды келтирген нерсе болду да Бишкектечи. Кайсын жерле запчасть? Кудай берген экен, запчасть саткан жер бар экен. Бишкекке анча мынча келем, бирок бул жерге келбепмин. Анан бир 50%тен көбүрөөк башка улуттун адамдары иштейт экен, бирок кыргызча бир дагы сүйлөбөйт экен. Должна быть кыргыздарды орусча сүйлөтөт экен. Эми бул жерде улутту улут бөлүш маселе эмес, баардык улут бирдей. Просто кайсыл жерде жашасак ошол улуттун мыйзамына баш ийип, ошого сүйлөсөк жакшы болмок да. Анан мен кыргызча сүйлөп туруп алдым. Духум дагы жетет, тилим да жетет эле түшүндүргөнгө. Туруп алдым. Акыры мажбур болду сүйлөгөнгө. Анан баягындай кыргыз балдарам бар экен бир экичи. Эми баары деп айта албайм. Орусча сүйлөйт экен го. Неге андай? Өзүбүздүн жерде жүргөндөн кийин, өзүбүздүн элде жүргөндөн кийин мен должна быть кыргызча сүйлөп туруп алдым ошо балага да. Бирок акырында өзү да кыйналып кетти дагы кыргызча сүйлөдү. Ошого бул кандай десем, же бул орусча сүйлөгөндө адам мындай грамотный көрүнөбү, же идеал көрүнөт окшойт го дейм бирөөгөчү. Бирок бар эле эмес. Ошол арасында ушундай адамдар бар экен. Мен эми мына Бишкекте тура эми кээ бир баягы орус мектепте окуп калышы мүмкүн. Бирок кыргызчаны сүйлөйт экен да. Бир 50% окшоштуруп сүйлөйт экен. А мен такыр билбейт окшойт деп мына кыргыз баланы да. Башка булуттагыларды ошонун тилинде сүйлөшөт экен. Орусча сүйлөсө биздин кыргыздар бар, ага орусча түшүндүрүп, орусча сурап атышат. Мен должна быть кыргызча сүйлөдүм. Орусча сүйлөгүм келген жок. Себеби башка жерде жүрүп, Россияда, башка жакта жүрүп, орусча сүйлөгөндө мен чарчадым, тажадым ужачы. Эмнеге биз башка жерге барганда алар өзүнүн тилинде сүйлөйт, биз алардын тилинде сүйлөйбүз, а бизде наоборот да. Ошого жигиттер колдон келишинче мына тилди сактап, ошого көңүл буруп койсок жакшы болот эле. Мына укам да кыйналып кеттиң укам сен, а? Ушундай давление нерсе болду да жигиттер.